Анан кийинки маселе этек кирген аял, ошо месячный келген аял же болбосо нифас деп коет, төрөттөн кийинки келген кан. Ошо төрөттөн кийин каны келген аял, булардын орозосу кандай? Этек кири ошол месячный ошо айы келген каны келген аял же болбосо төрөттөн кийинки каны чыгып аткан аял болсо, буларга орозо кармоо уруксат берилбейт. Шариятыбызда буларга орозо кармоо тыюу салынат. Орозо кармаган болсо дагы анын орозосу туура эмес. Орозосу кабыл болбойт. Ошондуктан сөзсүз түрдө милдет алар ошо орозо оозун ачыш керек болот дагы, жана кийин ошо күндөрүн ордун толуктайт. Жакшы суроо бердиңиз, бул жакта да түшүндүрүп кете берели. Эгерде зухурдан кийин бейнамаз болуп калса, зухурдан кийин мисалы этек киргелип башталып калды же кандай болуп, орозо бузулат. Дароо бузулат. Жок, аягына чейин тутпайт. Ошол күнү. Ал эмес, ошол күндүн мисалы ооз ачууга бир 5 мүнөт калды, 10 мүнөт калды. Ошол учурда башталып кала турган болсо дагы, демек ошол күнүнүн орозосу бузулуп калган болот дагы, кийин ал күнүнүн орозосун кайра кармаш керек болот. Эми Аллах Тааладан сурайбыз, калган илимибизди бизге пайдалуу болгон болсун. Кармаган орозолорубузду кабыл кылган болсун. Баардыгыбызды жакшы ибадаттарды аткарып, ушул Рамазан айын, берекелүү айын жакшы өткөрүүгө Аллах Таала баардыгыбызга жардам берген болсун. Субханакаллаху ва бихамдика, ашхаду ан ла илаха илля анта, астагфирука ва атубу илейк.